Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Аткарган дүйнө талабын, ардактап эркин заманын, күчүнөн таалай жаратып гүлдөткөн туш-туш тарабын, кутмандуу журтум силерге кызыңар айтат саламын. Бүгүнкү сиздер менен 4-чү кесиптик лицейинин окуучулары менен Кыргызстанга эмне салым кылдың деген темада талкуу жүргүзмөкчүбүз. Биз менен болуңуздар. Сан кылымдан кыргызым самап күткөн күн ушул. Эчен доордон кыргызым эңсеп күткөн күн ушул демекчи, байыркы ата бабаларыбыздын улуу нарт насилин, баалуу каада салттарын урпактан урпакка, муундан муунга өткөрүп келген эмеспи? Анысыңарындай ошол биздин бейиштей болгон жерибизге биз эмне кылдык жана эмне кыла алабыз деген темада бүгүн талкуу кылмакчыбыз. Анда эмесе сиздер менен менин кесиптешим Мизамидин кызы Каныкей жана ошондой эле Күрүшбек кызы Мээрим болмокчубуз. Ошондой эле бүгүнкү биздин коноктор менен дагы тааныштыра кетсек, Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Усупов Улан. Кыргыз Казак университетинин ага окутуучусу, юридика илимдеринин кандидаты Эргали Абдукайымов. Жана ошондой эле Дилмүрөк коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Акматов Темирлан агай болмокчу. Анда эмесе алгач биздин сурообуз патриоттуулук деген эмне? Жана аны сиздер кандай түшүнөсүздөр? Анда эмесе жаштардан сурасак. Жаштарга суроо. Патриот деген бул биринчиден өзүң мекениңди, тууган жериңди сүйүү. Патриот деген бул ушул өзүң мекениңди коргоп, душмандардан сактап, ошол. Сиз өзүңүздү патриотмун деп эсептейсизби? Мен өзүм патриот деп эсептейм, албетте. Мекенимди, тууган жеримди кайсы жерге барбайын эстеп турам. Мен өзүм Кыргызстанга мындай салып кошом. Салымымды кошом, что мен өзүм өңдөө курулуш иштер боюнча устатым менен Кыргызстанды жаңы үйлөр, жаңы эмелерди салып, жаңы эметем, чоң кылып өнүктүрөм. Кыргызстанга эң керектүү, эң сүйүктүү жерим Кыргызстан. Буюрса ушул эме Кыргызстан Болгон аракетиңизди жумшайсыз, азаматсыз чын жүрөктөн мактаптарыңызга жешиңизге тилектешпиз. Патриот болуу деген бул мен үчүн мамлекет мага эмне кылды эмес, ал эми мен мамлекетке эмне кылдым деп жашоо. Жана дагы мындай макал бар. Өз элиңде, өзгө элде султан болгуча, өз элиңде ултан бол деген. Кай жерде, кай журтта жүрбө, өз элиң деп жүрөгүң канча өзүмүн өлкөм, өзүмүн жерим деп ар дайым мындай жүрөктө болуу зарыл. Буюрса сиздин Курманжанга окшогон мыкты айымчыларына чын жүрөктөн ишенебиз. Патриоттуулук деген бул Манас эпосунда деле айтылган. Мисал үчүн бул бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу деген дагы кыргыздарда илгертеден келген макалдар бар. Ошондуктан бул ар бир кыргыз жараны бул эме ушу патриот болушу керек. Ошон үчүн бул эме аскерден качкандар азыркы учурда өтө көп болуп жатат. Ошон үчүн аскерден качпай өзүнүн мекенин коргоого тийиш деп ойлойм. Милдет катары кабыл алыш керек. Сиз өзүңүздү патриотмун деп эсептейсизби? Албетте патриотмун деп эсептейм, буюрса бар алдыда. Азыр жашпыз. Ар бир эле кыргызымдын жигиттери өзүн патриотмун деп эсептөөсү зарыл. Анткени кыргызымдын жигиттери патриотмун деп эсептөөсө, башка өлкөнүн жигиттери келип, биздин патриоттуулук деңгээлибизди көтөрүп бере албайт. Ошондуктан ар бир өзүнү кыргызмын деп эсептеген жигиттер патриоттуулукка бекем бололу. Манас атабыз канча жашында ошо элге кызмат кылып, лидерлигин көрсөткөн? 12 жашында. Азыркы биздин жаштарыбыз мындай актер эле болуп калган жокпу? Мындай элдин көзүнчө патриот болуп, азыр кээ бирлер мисалы уруп сабап тарбиялап атат. Бул туурабы, туура эмеспи жандай кыздарыбызды. Бул бир. Экинчиден Кытай же башка улуттагылар келип мисалы өздөрүнүн иштерин жасап атпайбы? Анан туура эмес иштерди жасап атат. Ушул туурабы же туура эмеспи? Ушулар көз карашыңар кандай? Анан жана 40-дагы кээ бирлер 40-да деле кыйын боло албай атат да. Буларга эмне дейсиңер? 40-да кылыч чаба албагандарга.
патриоттулукту канча жаштан үйрөнүш керек? Мисалы түрктөрдөн бир мисал алсак болот. Мисалы кичинекей баласы мектептин мисалы 4-5 класстагы баласы анан жана катардагы эле такси айдаган айдоочулар тарыхын бардыгын билет да. Биз эмнеге андай билбейбиз да? Мисалы Үркүндүн 100 жыл ар жак бер жагы болду. Ошону да талаш тартыш кылдык да. Патриоттулукка үй бүлөдөн баштап, балакат чагынан баштап тарбиялап башташ керек. Ал эми чоңойгондо бул эми өзү эс тартып калганда бул өтө кыйын болуп калат. Ошондуктан үй бүлөдөн баштап ошо патриоттулукка үйрөтүш керек. Эми мына биздин бүгүнкү темабыз патриот дегенден кийин мына айтып атпайбы? Жада десе мына армияга баруудан балдарыбыздын көбүнө мындай байкап жеке жарым турганда мындай жерден сурасаң айтат го, ооба биз патриотпуз дейт. Кайсы баладан сурабасаң армияга барасыңсың барбайм дейт, эмнеге десең ой койчу убактым жөн эле кетет дейт. Жок, жөн эле кетпейт. Мамлекетти коргоо кимде? Патриотизмдин эң жогорку деңгээли армияда 1 жыл болобу, 1,5 жыл болобу кызмат кылуу. Кыргыз мамлекетине, кыргыз мына чектеген жеринде туруп берүү бул патриоттуктун эң чокусу деп билсек болот да. Азыр мына жана бир бала бул жерден айтып кетти, кайсы биз али жашпыз деп. Жок, жаш эмессиңдер. Уже кичинекей кезинден эле патриотизм. Айрым бир мамлекеттердин жаш балдарын карасаң, колунун көкүрөгүнө коюп гимн айтып турган балдарды көрөсүң. Мектепке барбаган балдар. Мектепке 1-2 класс окуган балдар. Патриотизм 1 класстан, даже садиктен башталып туруп эле патриотизм ушактан башталат. Ошондуктан сендерди бир эле нерсеге өндөйт элем. Патриотизмди азыркы ушу мына 4-чү лицейлеринен башлаңдар. Кандай жакшынакай лицейлериң бар экен. Мына карап турсак балдардын бардыгы көп жерлерде болуп жүрөбүз. Бул жердеги балдардын өзгөчө көрүнүшү жакшы экен да. Мындай карасаңыз. Бул жерде патриотизм аябай чоң экен. Ушу 4-чү лицейден көрүнүп турат. Патриотизмдерин аябай жакшы экен. Бирок ошону өркөндөтө билиш керек. Өсүрө билиш керек. Ошондуктан мен сендердин мына бүгүнкү мына көрсөтүп аткан, сүйлөп аткан сөздөрүңө аябай кошулам. Сендерге келечектериң астыда. Ошондуктан сендерге кааларым мындан да өркөндөтүп өсүрүп, чыңдап берүү. Агай, дагы маселе азыр мисалы ошол үйүңө, лицейге, көчөгө, коомго түкүрбөй дагы патриот болсо болобу? Түкүрбөй деле патриот болсо болот го, бирок мекенди имандан дейт го. Эми бул кийин мына көчөдө түкүрүү маселесин койду да, мен ушул маселени аябай туура деп кабыл алдым да. 5,5 миң сом штраф деди го. Ошогон аябай эл ызы чуу салды. Бир 5,5 миңди биз төлөй албайбыз. Бул туура эмес деп. Жок, бул туура эле. 5,5 10,5 миң кылса да туура болот да. Түкүрбө, штраф төлөбөйсүң. Түкүрүп койсом эле 5,5 миң төлөйт экен, 10,5 миң төлөйт экен. Туура эле. Түкүрбөгөнгө аракет кыл. Бул маданияттын, бул патриотизмдин эң чокусу. Көчөдө түкүрбөө. Мына өздөрүң эч кайсың талаш албайт болуштарың керек. Мына илгери Эркиндик бульварында, Молодая гвардия бульварында, башка остановкаларда, окуу жайларынын астында өзгөчө мына жаш балдар, могу азыркы сендердин возрасттарыңдагы балдар, жаштарың, курактарың балдар түкүрүп отурган, качан көрсөң эле шемишке чагып отурган, эми бул мамлекетке кайдыгер карагандык. Бул эмне дейт? Бул патриотизмдин башталышы ушул жерден эмеспи? Отуруп алып туруп эле ушунда түкүрүп, какырынып, шемишке чагып, бирдеңе баклажкасын ушул жерден таштап кетүү, бул мамлекетке кайдыгерлик каалоо. Бул патриотизмдин эң чокусу. Ошону эгерде кылбасаң, ошо сен патриотсуң. Эгерде ошону кылсаң, сага мамлекет баары бир деген сөз. Сен бул мамлекетке морбойт деген сөз. Значит, сен патриот эмессиң бул мамлекетке. Ошондуктан патриотизм ушул жерден башталат. Германиядан барып машина айдап келген элдер айтат, Германияга барсаң, түкүргөнгө бир кагазды мороженныйдын сыртын таштаганга, балмуздактын сыртын таштаганга таштай албайт экенсиң дейт. Эмне үчүн? Айырдын тазалыгынан да биздин мамлекетти ушун таза кармасак болот. Германия мамлекети менен Кыргыз мамлекетинин жери башка беле. Жери бирдей эле. Ошону эле өзүбүздүн жүрөгүбүздө сезимибиз, патриотизмибиздин жоктугу да. Эгерде жакшынакай болуп, аң сезимибизди оңдоп, бизге баары бир эмес. Биз кыргыз элинин патриотубуз дей турган болсок, биз мамлекетибизди жакшы кармап, мамлекетибиз, шаарларыбыз таза боло турган болсо, башка бир келген киши ушуну кылбайт да. Таштабайт да, потому что булар жаман көрөт деген. Бир мисал айтып кетейин. Монголия мамлекетинде, Монголия мамлекетине бир эжей келип, кыргыз эле эжей келип ушул мынтип айтып атат. Монголияда дейт, эмне үчүн дейт, буту дейт, мында кайкы бут кийим кийет дейт. Ушунчалыктуу даражада экен, буту шиш болотун болсо, түз болотун болсо дейт. Жанагы природасын, несин, табиятын талкалап кетет экен. Ташты тебип, жерди тебет деп, ошондуктан баш бут кийимдин башын мындай кайкайтып койгон дейт да. Ошондуктан жерди даже тепселебегенге де, теппегенде де, ташты таклабаганга да ошондой не түзүп коюптур да. Ошондой эли ушунчалыктуу патриот деген. Чындыгында келгенде, муну телевизордон көрсөңдөр, Монголия эли кандай таза.
Монголия елінің мына тоолары, аскалары кандай аябай сонун. Биздикине караганда аябай жакшы сакталган да. Ошондуктан мынау шаардын сыртына чыксаңыз дагы Темирлан мырза, мынау эс алууга чыгабыз деп атпайсызбы? Пикник деп коебу. Шаардын сыртына чыксаңыз эң биринчи жолугатыныңыз салафан мешок, баклажка, ар бир идиш аяктар. Бул эмне кайдыгерлик калабы? Бул эмне мамлекетке боороо? Бул патриотизмдин жоктугу болуп эсептелет да. Карабайт, баары таштап эле кетип, башка улут тыштаган жок. Только өзүбүздүн эле эл, өзүбүздүн эле журт тыштады. Кыргыздын да бир жакшы бир накылы бар. Эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал дейт го. Керемет, Улан кайын ушул баягы динибизде кандай деген? Динибизде айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тазалык бул ыймандан деген. Ошол учурда динибизде алымдар тарабынан айтылгандагы, улуялар тарабынан айтылган маанилүү сөз бар. Мекенди сүйүүнү бул ыймандан дейт да. Ыйманда адам мекенин сүйө алат. Мекенин сүйгөн адам бул мекенчил адам. Патриот деген бул мекенчил адам да. Биздин Кыргызстан деген мекенибиз бар. Ошол мекенибиздин жүзү, жосо баягы жердин жүзү дегендей, мекендин жүзүнө биз түкүрүүгө эч кандай акыбыз, укугубуз да жок да, чын-чынына келгенде. Мекенчил адам, ыймандуу адам жердин жүзүнө, мекенинин жүзүнө, жүз деген бет деген сөз. Адамдын эң баалуу жери, адамдын жамалы, адамдын жүзү болуп эсептелет. Аяга түкүрүүгө эч кандай укугубуз, акыбыз да жок да. Бирөөнүн бетине түкүрө албайсың да, туурабы? Жакшы адам белгиси эл кам үчүн күйүнөт. Жаман адам белгиси өз кам үчүн жүгүрөт демекчи. Мына ушул агайыбыздын сөзүнөн кийин мен сиздерге дагы бир суроо бергим келип атат. Эмне үчүн акыркы жылдары Кыргызстанда мекенге кызмат кылган жигиттердин саны азайып кетти? Башкача айтканда, армияга барган балдардын саны эмнеликтен азайып кетти? Менин оюмча, азыр аскерге барбагандын себеби вакытты сактаган деп ойлойм. Азыр армияга баргандан көрө иштеп акча таап алайын деп ойлошот. Жогоруда эле сиздер айтпадыңыздарбы, биз баардыгыбыз патриотпуз деп. Анан ошол акча тапкан адам патриот болуп эсептелинеби? Эми керки адамдар бардыр, патриот эмессиздер. Бирок баарыбыз эле армияга барабыз деп. Сиз өзүңүз мекенге кызмат кылгансызбы? Кызмат кылган эмесмин. Мен азыр жашым жетирээк армияга барып мекенге кызмат кылам деп. Эгер жашыңыз жетсе бармаксызбы? Бармакмын. Окууну бүткөндөн кийин армияга барам. Азыр ушу Кыргызстанда жакшы керемет мыйзамы бар. Ушул окууну бүтүп барып деле кыздар деле эркектер деле барып кызмат кылып келсе болот, Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келечек алда болуш керек, Мекен кызмат кылабызбы? Сиздер дагы оюңуздарды ачык айтыңыздар, тартынбаңыздар. Чоң жигит келгенче мен да бир нерсе айта кетейин. Мекенчилик жөнүндө да бир нерсе кошо кетишибиз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эми бул пайгамбар деген ким? Пайгамбар деген Кудайдын сөзүн жеткириш үчүн жалпы адамзатка жөнөтүлгөн эң акыркы чыган инсан, залкар инсан бул пайгамбар, жол башчы да. Анан пайгамбарыбыздын айткан сөздөр биз үчүн өтө мындай айтканда аялымда табылгыс улуу насааттар болуп эсептелет да. Насаат, насыйкаттар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки көз тозокко, отко кирбейт деген да. Бирөөсү жараткан Алла Таалага жалынып, о Кудайым, о жараткан, о Теңир деп жалынып, ыйлаган көз. Экинчи көз дейт, мамлекетти күзөтүп, мамлекеттин чек арасында мамлекетти кароолдо турган көз дейт да. Солдаттын, жоокердин көзү деген сөз да. Ошон үчүн баягы мамлекетти коргоодагы ошончолук жогорку даражада болуп эсептелет. Бул исламда дагы өзгөчө белгиленген. Биз сөзсүз түрдө мамлекетибизди коргошубуз керек. Мамлекетти жакшы күндө да коргош керек, кыйын күндө да коргош керек. Эме суроого биздин азыркы убакта аскерге барбай койгондун себеби илгерки 90-жылдарда убакта ал армияда уруп тоноо эме мындайча айтканда дедовщина болгон эмеден коркунуч болуп калган. Үйдөгүлөр буга үйдөгүлөр деле себепчи болот. Азыркылар көп деле үйдөгүлөр жөнөтүшпөйт алгачы. Азыр армияда андай шарттар жакшы болуп калганы менен алар билишпейт. Ал азыр 90-жылдарда эмес, армиянын тартиптери жакшы, өз убагында нормалдуу болуп жакшы болушуна ишенишпейт дагы делечи. Ошондо биздин азыркы жаштардын эрки болушпу? Ошондо ата-эненин сөзүн угуп эле, качанкы алардын учурундагы нерселерге ишенип эле, сиздер дагы макул болуп жүрө бересиздер. Бул болгон менин оюмча шылтоо болуш керек. Же кандай ойлойсуз? Жаштардын эме коркуу сезими. Ал ата-энелер айтат, ал короче не кыласың ал жакта, алыңан убактың кетет. Бирок сиздер биз патриотпуз деп айтпадыңыздарбы? Патриотпуз, ошол ата-энелер көбүнчө азыр көп жаштар патриоттор да бар, алар качып кеткендер өздөрү барышыпчы. Эми бул жерден
бул окуучубуздун айтып аткан сөзүнө мен кошулбайм да. Ата энебиз барба деп айткан экен деп. Ата энеңиз эмне үчүн барба деп айтат? Сизди көрүп турат, мындай эркиңиздин начар экенин. Ошондуктан ата энеңиз айтат, балам сен аяка жарабайды окшойсуң, начарраак, мындай ылдыйраак экенсиң деп айтат. Эгерде сен ушундай мындай чагым айтпасаң, армияда мындай экен деп, ата энең каяктан угат? Ата энең өзүңдөн угат, ата эне балдардан угат. Биздин убакытта сен ашып кетсе, Кыргызстанда ашып кетсе Ошко барарсың, ашып кетсе болсо көлгө барарсың. Биздин убактыбызда Дальний Восток деген жер бар, Кытайдын чек арасында. Уш жерден бир 7000 8000 километр жер. Биз уш жерге барып кызмат кылганбыз. Аяктан эми бул ар заманда боло турган окат. Эркек балдар болгон жерде кактыгыш болот, 1,5, бири кайыш айтыш болот, кармаша кетиш болот, бирди чарп бирди мушташыш болот. Анда турган эчтене да жок. А жерден эми ажалың жетсе, 40 жыл кыямат болсо дагы ажалды өлөт дейт. Ошол сыяктуу өлө турган болсоң, тиякта да өлөсүң, биякта да өлөсүң. Ошондуктан ал армиядан качпаш керек, ал жөн эле шылтоо. Ошол жерден сен чың алып, таза патриот болуп чыгасың. Акты, караны көрөсүң, элди көрөсүң, башка элдин балдарын көрөсүң. Ошо чың алып чыгасың. Бу жерден патриотизмдердин, сендердин сәл нашар экен, мындан билсе билет. Активный болбой атасыңдар азыр. Чыгып туруп бириңден бириң микрофон талашып сүйлөбөй атасыңдар. Армияга кайтып барасыңдар. Жалаң эркек балдар талашпайсыңдар микрофонго. Кел, мен айтайын, патриотизм деген мындай. Кыргыз элине мындай болуп эмгек кылыш керек, тигиндей болуп эмгек кылыш керек деп. Барып билетин азыркы бу жердеги эркек балдардын эң жакшы армиясы Ош базары. Аламидин базары, Дордой базары, бул армия. А жерге барып ташкы түртсө, ошол жерде бир 5-10 тыйын тапса, кептин мен бирдеңеге таң калам акыркы күндө, Темирлан мырза. Агай, бирдеңеге таң калам, азыркы балдар акча табууду эң биринчи максат кылып коюп алганда, 20 жашында, 15 жашында, 18 жашында акча табууду биринчи максатка койганда, биз ошол армияны бүтүп келгенче акча табуу маселесин койгон эмеспиз. Акча иштөө маселесин эч бир койгон эмес. Армияны бүтүп келип, анан кийин трудовой аштырып, анан кийин барып туруп акча табуу маселесин, эмгек кылуу маселесин койганбыз. Азыр эмне 15 жашынан эле эмне десе акча жөнүндө мамлекет. Акча бар жерде мамлекеттик жоголуп калат да. Патриотизм. Биздин патриоттугубузга чакыруу себеби мына азыркы окуп жүргөн окууларыңызды жакшы окуу, Кыргызстанга ошол жерден эмгек салуу, кандай кылып Кыргызстанга салым салам, Кыргыз мамлекетине салым кошом. Ошол жерден окуп чыккандан кийин эмне болом, кандай кылып мамлекетке пайда келтирем дегенден башташ керек. Акча табуу эмес, Дордой эмес, Ош базар эмес, башка эмес. Казырдан баштап жакшылап окуу, мына жерде жанында бир жигит отурат, ошодон сурасам азыр айтып атат. Мен жанагы жыгаш усташы боюнча окуп атам дейт. Буну окуп болгондон кийин өзүмдүн деңгээлимди көрүп алып дейт. Ары карай кандай окуу керек экенин деп атат. Бул айткан жок. Бу жерден чыгып туруп эле мебель жасайм деген жок бул. Ары карай окуп көрөм тагда дейт. Анан армияга барам деп атат. Мына ошондой жигиттерден болуштарың керек. Ушундай маселе болуп атат да, мисалы жана телефон урдаса же урлук кылса, ошондой бир кээ бирлер эмне кылат экен? Мындай жакшы деп айтышат экен да. Өнөр көрүп, да бир нерсе. Ошолорго эмне дейсиздер? Ошондой туурабы, туура эмеспи? Мисалы мына кече жакында эле ошол сырттан келген коноктордун дагы телефондор урдап кетип, эми анын туугандары бар, өлкөсү бар да, мисалы. Мага кайрылып айтып атат да, Темирлан ушундай болду депчи бир агайчы. Карасаңар эми ушул өнөрбү, шариятта эмне дейт? Урлук боюнча. Ошону келир, бул да патриот дейт экен да, сону бүгүн иш кылдың депчи. 30 000 сом телефон урдадың, анан алып барып сатышат экен аны, арзан. Бул кандай шариятта эмне дейт ушул боюнча дагы? Суу өзү адал. Бирок уурдап келип ичсең, суу арам болуп калат. Нан дагы адал, бирок уурдап келип жесең, арам болуп калат. Уурдалган ар бир нерсе арам. Уурдалган учурда шарияттын талабы боюнча кол кесилиш керек. Анда могу өлкөнү урдагандарды кыйын болот экен да? Өлкөнү урдагандар кыйын болот да. Өзү бармактан баштап колун кесип, анан кыйгаштап кесип, жылп адамдын 6 санына чейин кескенге чейин барышы мүмкүн да. Эгер шарияттын эрежеси менен аткарыла турган болсо, көп адамдар чочумак. Бүгүнкү күндө балким шарияттын эрежелери колдонбогондугу үчүн биз ушундай көбүп атабыз да. Сен мындай чыкканда кылмыш кылып атасың, андан кийин акча менен бүтүрүп атасың, сотторду сатып алып атасың. Ошондой айынан адилетсиздик, адилеттүүлүк өкүм жүргүзгөн мамлекет, анын мамлекет гана түбөлүктүү жашай алат. Адилетсиздик өкүм сүргөн мамлекеттин келечеги болбойт. Ошон үчүн биздин максат адилеттүү инсандарды, силер сыяктуу өнөр билген, кесип билген, Кыргыздын келечегинде ишке жарай турган, ошол өнөрү менен, кесиби менен элин бага турган, чыныгы ыймандуу, билимдүү, патриот, анан ынтымактуу жаштарды тарбиялоо. Араңарда ошондой жигиттер, ошондой кыздар чыгат деп үмүт кылабыз да.
жаштарга эркектерге бир суроо бар да. Патриот, мекенчилик жөнүндө сүйлөшүп атпайлыбы? Элге кызмат кылуу боюнча анан ошол жет атасын билгендер барбы? Баягы бизде кыргызбыз деп төшүбүздү кагып калабыз. Ким жет атасын билет? Жет атам биринчи Урмат, Ишеналы, Ажымат, Балкыбай, Мамедил, Турдубай, Үмөткул, Базаркул. Жакшы окуп, жакшы жүрүшүм, мекенге кошкон үлүшүм деген сөз да бекеринен айтылган эмес. Ал эми эркек арлуу болсо, мамлекет алдуу болот дейт. Андыктан бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн ички сезимиңиздерди ойготуп, мекенге ак кызмат кыласыздар деген терең ишеничтемин. Анда кийинки суроо, эми келечекте кандай кызмат кылууну каалайсыздар? Кандай пландарыңыздар бар? Мекен үчүн эмне кыла алам? Мен ушуну мекениме кылып берсем экен деген кандай ой максат, мүдөөңүздөр бар? Мына ошол менен дагы бөлүшө кетсеңиздер. Мен бир ошол жигиттерге да бир мындай сунуш катарында балким мындай ойлонсун деп бир нерсени айтып келип атат. Биздин ата-бабаларыбыз, кыргыз биздин ата-бабаларыбыз, ошол мусулмандар жакшы керемет бизге мурастарды калтырган. Керемет суубузду, элибизди, жерибизди сонун кылып. Анан азыркы биздин улуумун айрымдары тилекке каршы бизге ошол чоң карыздарды калтырып атат да. Анан ошолорго көз карашыңар кандай, кандай сунуштарыңар бар, чоңдорго, депутаттарга эмне дейсиңер? Ошолорду айтсаңар. Биз аларга, депутаттарга мындай эл менен чогуу чечип, ортодо чечүүнү эме кылабыз. Алар өздөрү чечим чыгарышат, алар ортодо 4 адамдын чечими, алар чечим эмес, 4 адам өздөрү эле чечип коет, аларчы анан ошол боюнча иштешет, иш жүргүзүшөт. Эл менен бирге чечим чыгарышып, элдер менен ортого аксакалдар менен сүйлөшүп чыгарышса жакшы болот. Сиз ошол келечекте жогорку бийликтеги турган адамдардын ордуна барып, алардын ойлорун өзгөртүүнү максат кыласызбы? Мисалы, жогорку кеңештин депутаты болуп, мыйзамдарды өзгөртүп дегендей. Ооба. Максат кылам. Кандай иштер жасамаксыз мисалы? Мекениңиз үчүн? Мекеним үчүн мен карыздарды эме төлөмөкпүз, анан ортодо аксакалдар менен иштешип, чоңдор менен эл менен чогуу иштешкенди сүйлөшөт элек. Анан айткан сөздөрүбүздү толук аткарып, элге берген убадаларыбызды. Азыр дагы бир ушундай нерсе болуп калды, урматтуу жигиттер. Бизде азыр жашы деле, чоңу деле көпчүлүк пайызы баягы сүйлөгөндө аябай сонун сөздөрдү сүйлөйт да, бирок амал жок да, жана эки жүздүү деп коет го. Ошондой жармөбөктерге, бозо гүлдөргө эмне дейсиңер? Биздин алып баруучу айтып атпайбы, мында кандай не болжамдарың бар деп. Депутаттарга мынтип айтат элем, 4 кишинин чечими менен эле болуп атат деп атасыңар. Өздөрүң ушул жерде отуруп, мына лицейде канча мында бир активисттер бар, жакшы окуган балдар, өзүнүн көздөрүн мындай жеткен иштерге долбоор жазып туруп, 4-лицейдин артынан жогорку кеңешке жөнөтсөңдөр болот да. Долбоор жазып, жакшынакай кылып, биз Кыргызстандын келечегин мындай көрөтөлүк. Биз Кыргызстандын келечегине кайдыгерлик көз карашта эмеспиз. Сиздердин кылып аткандарыңыз муну бул долбоорлоруңуз туура эмес. Биз мындай деп көрөбүз деп, ушул жерден баштасаңыздар, ошондо сиздер накта патриот болот элеңиздер да. Накта Кыргызстандын келечегин ойлогон кишилер болот. Туура айтасыз агай, жашмын деп убакытты текке коротпостон бүгүнкү күндөн баштап аракет кылсак, анда эртеңки келечегибизди түздөөгө биз өзүбүздүн чоң жардамыбызды тийгизген болмок экенбиз. Анда жогоруда айтып кеткендей эле, биз депутаттарга эч нерсе деп айта албайбыз, алар эмне кылып жатат, биз алар менен мындай маселелерди чече албайбыз. Бирок келечек бул билимдүү жаштардын колунда деп ойлойм да. Эгерде ушул билимдүү жаштар алдыга карай жакшы багыт коюп, максат менен алдыга жыла турган болсо, биздин мамлекетибиз өнүгөт. Мисалы, азыркы учурда бизге коопсуз шаар деген иш чара мындай план кирип, уже түзүлүп кире баштады бизге да. Бул деле ушул силерге окшогон эле студенттердин аркасында кирген план экен. Ушул студенттер эле ошол долбоорду жазып, биздин депутаттарга жиберген, депутаттар ошол долбоорду кабыл алып, азыркы учурда киргизип жатат. Мамлекетти оңдоо бул силердин эле колуңарда. Эгерде силер аракет кылып, чынында мамлекетке салым кошом, патриот жигит болом десеңер, анда эмесе азыртан аракет кылып, агайыбыз айткандай долбоор жасап, өзүңөрдүн билимдүүлүгүңөрдү, патриоттуулугуңарды көрсөтсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Демек, жаштарга инвестиция кылыш керек деген ойду айттыңыз, Допустим, сейчас в Кыргызстане депутаты в основном они для заработок для себя только делают. Законы выходят, которые новые, они неправильные, я думаю. То, что, допустим, сейчас, когда депутаты, в основном заработок депутатов идет от народа,
они открывают свои бизнесы, когда депутатами становятся. Это неправильно. Для народа они ничего не делают сейчас. Допустим, даже в Кыргызстане, даже если за дороги взяться, даже на Бишкеке, в столице в основной, дороги нигде не сделаны, везде все потрепанное. Да, вот как Агай говорил, там в Германии. В Германии в основном депутаты, президенты, они в основном о народе заботятся. Для народа дороги делают, поэтому там и народ другой, и отношение к стране само другое. А сиз эмне кылып бермек келесиз? Если бы я депутатом стал, я бы наоборот, допустим, для страны бы я бы хотя бы для учителей зарплаты поднял бы, и для врачей, чтобы меньше коррупции было. И начал бы хотя бы какие-то дороги делать там, или бедным помогать, если бы мог по возможности. Чоң рахмат. Сейчас вот наш вот этот друг сказал, ваше мнение для Жогорку Кеңеша очень важно, потому что вы перспективные, молодые, ваши предложения, они мигом воспринимают. А когда между ними, когда идет перепалка, это особо никакого результата мы видим не дают. Вот когда вы скажете, молодые, вот в 9, 10 классе, которые обучаешься, учеников, они хорошо воспринимают. Это им стыдно будет, если они не воспримут ваше мнение. Поэтому я предлагаю вам законопроект, ваше ведение, какие. Вы должны написать ваше ведение и отправить его спикеру Жогорку Кеңеша. Обязательно дадут ответа. Не может быть от 4-го лицея, если вы отправите, обязательно будет ответ. Поэтому очень вам прошу, что вы отправили свое мнение, законопроект. Хоть какой закон, за этого не карает же никто вас. Поэтому будьте добры, отправьте законопроект, ваш, который, как вы видите, будущее Кыргызстана. Вы пишите, мы патриоты Кыргызской республики. Если кто-нибудь не другие, мы патриоты Кыргызской республики, обязательно будет ответ. Поэтому вас я призываю на такой законопроект. Ошон үчүн биз депутаттар менен, Жогорку Кеңеш менен, бийлик менен, өкмөт менен, мамлекеттик структура органдар менен мындай тыгыз байланышта иштешибиз керек да. Ким эмнеге жооптуу, кимдин кандай миссиясы бар, ыйгарым укугу бар, ошолорду билип, анан ар бир ошол эмелер менен иштеше билишибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын келечеги ойлонгон, ойгонгон жаштарда. Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон 40 жашында. 40 жашына чейин пайгамбар болуп электен мурда эле хилфул фудул, нарктуулардын коому жосо фазилеттүүлөрдүн коому деген бир уюмга мүчө болгон. Ошо Меккеде адилеттүүлүктү орнотуу, акысын жегендердин акысын алып берүү, калыстык үчүн күрөшүү максатында ошондой бир коомго мүчө болгон. Ошон үчүн силер дагы ошондой коомдорго, уюмдарга мүчө болуп, жосо өзүңөр ошондой уюм, коомдор түзүп, уюмдашып, коомдошуп, өзүңөрдүн укугуңарды коргоп, мамлекеттик маанилүү иштерди чечүүгө ушул жаш кезиңерден баштап аракет кылышыңар керек. Көчөдө бара жаткан адамда түкүрүп аткан адам болсо, түкүрбө. Ай мекендешим, түкүрбөгүн. Бул Кыргызстан биздики. Мынткениң жарабайт деп. Жосо бирөөлөр кагаз, калдык, текенек, таш таштап кеткен болсо, какырып түкүрүп кеткен болсо, ошону кар менен көмүп коюп, жосо гүл менен жаап коюп, топурак менен жаап коюп, мен жийиркендим, туура эмес кылыптыр менден мурда ушул жерде басып кеткен адам. Бирок менден кийинки жийиркенбесин, ага зыян бербесин деп, өзүнөн кийинки адамды ойлоо, бул патриотизм, бул да мекенчилик болуп эсептелет. Биз башкалардын, биздин бактыбыз башкалардын бактысына байланган. Биз бактылуу болобуз качан өзүбүздүн тегеребизде инсандар, ата эне бир туугандарыбыз, бизди курчап турган чөйрө инсандар бактылуу болгондо, туурабы? Тилемчи сүйүнүп жылмайып, Алла разы болсун, чоң рахмат деп жосо бирөөгө жардам берсек, ыраазычылык билдирип атканда, биз ошо жардам бергендигибиз үчүн сүйүнөбүз да. Ошон үчүн биз бири-бирибизди колдошубуз керек. Кече мына Бириккен Араб Эмираттарында 2-3-кө утулуп калдык. Бирок бул утуштун башталышы башаты болуп эсептелет. Жеңилиш бул жеңиштин башаты, эч качан унутпаш керек. Бирок ошол учурда бизде ошол футболисттерибиз уят кылган жок. Жалпы Кыргызстандын намысын коргоду, колдорунан келишинче ойноду. Ошол учурда бул Кыргызстандын бир ынтымак биримдикке, патриоттук духка, мындай айтканда биздин духубузду, рухубузду да көтөрүп, Кыргызстанды өзүнчө бир ынтымак алып келип койду. Көчөлөрдө ошо баардыгы ошого күйөрман болуп балейт этип, үйлөрдө ушунчалык азыр жазууларды окусаңар, эмелерди окусаңар, бизге ошондой нерселер керек. Кыргыздын духун, рухун көтөрө турган чоң-чоң иш-аракеттерди кылыш керек. Биз азиатский чемпионат эле чемпион болушубуз керек эмес. Ал максат биринчи максат туура. Бирок биз келечекте дүйнөлүк чемпион болушубуз керек. Бизден күчтүү мушкерлер чыгыш керек, спортсмендер чыгыш керек, инженер, технологдор чыгыш керек.
Жаштар сүйлөсүн телеберүүсүн Марва ТВ каналынан жекшемби күнү саат 20:00 көрө аласыздар. Ошондой эле кайталоосун дүйшөмбү күнү саат 12:00 көрсөңүздөр болот. Жана ошондой эле YouTube каналынан Жаштар сүйлөсүн деп издесеңиздер да болот. Ооба, туура айтасыз. Чечендин көркү таңдайда, ал эми баатырдын көркү маңдайда болот экен. Ошондуктан азыр жыйынтыктоочу суроого берип койсом. Саламатсыздарбы? Мен ошо чоңдорго айтып кетмекчимин. Азыркы Кыргызстанда канчалаган чоң жумушта иштеген Кыргызстандын жарандары бар. Ошолор канча көптөгөн суммада айлыктарды алышат. Эгер биз ошол Кытайга мисалы биз карыз болуп калдык, ошолорду чоңдордун айлыгынан көптөгөн суммаларды алышат алар. Ошолордон кыскартып, алар дагы өздөрү жардам кылып, сомдорунан кайрылышса, биз Кытайдын карызынан кутулсак, чоң патриотчулук болмок ал жерде. Агай айтат, келечек жаштардын колунда депчи. Мен айтмакчымын, ошо келечек жаштардын колунда эмес, ошо азыр жашап аткан жаран өзүнүн колунда деп. Биз эгер мен чоңоюп келатам азыр. Анан мен дагы агайларды угуп, келечек жаштардын колунда деп азыр жаңыдан төрөлүп келаткан балдарды айтып коюшум мүмкүн. Ошо келечек биз азыр өзүбүздүн колубузда. Негизинен орто муун жооп берет экен да. Мында кийинки сиздин жообуңузду каалайм. Патриоттулук дегенге да бир акыркы жолу эмелерди айтып кетсем, бул патриоттулук биз кыргызбыз, кыргыз тилибизди, динибизди, ата бабаларыбызды, урпактарыбызды унутпашыбыз керек. Азыр бардык эле кыргыздар кыргыз тилин унутуп баратабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында деле бул адамга керектүү нерселер өтө көп берилет го. Ошондой эле мен жыйынтыктоочу сөздөрүм ошо ар бир жаран ошо мамлекетине мен мамлекет мага эмне кылды эмес, мамлекетке мен эмне кылдым деген ушундай ой менен жашаш керек. Агай айтып кеткендей, түкүргөн жөнүндө айтайын аткам. Шаарга түкүрүп 5500 сом деген бул туура эле кылды. Анын үчүн митингге чыккан уят деп ойлойм. Патриот болгондо түкүрбөй же мусор таштабай койсоң ал деле патриоттукка жатат деп ойлойм. Рахмат. Мен жыйынтыктоочу сөзүм бул ар бир адам патриот болсо, ар дайым мекенин сүйсө, жана мекен үчүн кызмат кылса, баарысы жакшы болот. Ар бир адам патриот болсо, өзүнүн айылын бакса, бул чыныгы инсан, мекенин сүйгөн жана патриот адам деп эсептейм. Чоң рахмат. Келиңиздер. Саламатсыздарбы? Жигиттерге кайрылып кетмекмин. Могу 17-18 жаштагылар мындай 3 жолбой, 4 жолбой жигиттер намыска бекем болот. Ошо рахмат. Рахмат. Биринчиден мекен мага эмне кылды эмес, мен мекенге эмне кызмат кылдым деген суроону берип туруш керек өзүңө. Ошол патриот болуп, ошол сезимди күйгүзүп, намыс ошол мекениң үчүн көкүрөгүң тосконго абдан дайыма даяр болуп туруш керек. Азаматсыз, рахмат. Акыркы ойду. Келечек жаштардын колунда деген сөздү дагы бир жолу жаңыртып кетүүнү кааладым. Келечек жөнөкөй эле жаштардын колунда эмес, келечек илимдүү, билимдүү, ыймандуу жана эң эле болгондо тарбиялуу жаштардын колунда. Ошондуктан биз тарбиялуу, ыймандуу боло турган болсок, жогоруда айтылып өтүлгөн ар бир көйгөйлөрдүн чечилүүсү толугу мүмкүн. Ошондуктан тарбиялуу бололу жаштар. Азаматсыз. Патриот болуш үчүн биз жакшы окуп, мындай жакшы тарбиядан, чоңдордон жакшы тарбия алыш керек. Байка айтып атпайбы? Тиги жакшы мына макалдарга жакшы болуш ашаса, жаман болуп турушпаста деген. Ошон үчүн биз жакшы окуп, эл журтту коргоп, армияга барып келиш керек. Эң туура, азаматсыз. Чыңгыз Айтматов айтканда адамга эң кыйын нерсе күн сайын адам болуу депчи. Ошондой эле өзүбүздү тарбиялап, ата энебиздин үмүтүн акташыбыз керек. Түкүрбөшүбүз керек. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот дегендей эле. Азаматсыз, чоң рахмат. Патриот экендерин көрүнүп атат. Бизге эмес, бул жерде отургандарга эмес, депутаттарга деген сын тактыңдар. Бунун бардыгы сендердин патриоттуктарыңды билдирет.
Ошондой сендерге чоң рахмат. Мындан кийин дагы бул ойларыңды, өздөрүңдүн мына жүрөктөгү каалооларыңды өркөндөтө бергилериңе мен чын жүрөктөн тилектешмин. Мындай айтканда келечек жаштардыкы деп эле кургак айтып койбош керек. Анын мазмуну да керек. Келечек ыймандуу, билимдүү, ынтымактуу, нарктуу, мекенчил жаштардыкы. Ошондой жаштардан болгонго аракет жасашыбыз керек. Мамлекетибизде болуп жаткан окуяларга эч качан кайдыгер карабашыбыз керек. Кайдыгерлик биздин трагедиябыз. Мындай айтканда, бир жамандык болуп жаткан болсо, бирөө-бирөөнү урушуп атат, же болсо өзүңөр айтып аткандай түкүрүп атат, таштандыргытып атат, ошол нерсеге кайдыгер болбошубуз керек да. Мына ошол адамдар патриот. Мамлекетинин тагдырына, мамлекетинин тазалыгына, экономикасына, саясатына, илим билимине, маданиятына, спортуна, кайрымдуулугуна, спорттогу жетишкендиктерге мындай айтканда кайдыгер болбошубуз керек. Эч бир нерсеге кайдыгер болбошубуз керек. Ошондо биз чыныгы патриот болобуз. Исхак Разаков айткан: "Мен таза болсом, мени көрүп, менден үлгү алып, сен таза болсоң, экөөбүз бир топпуз, жамаатпыз. Башкалар бизге карап түздөнөт, бизди ээрчийт, коом таза болот" деген да. Сөзүн ушундай түшүнүш керек. Мен түкүрбөсөм, мени көрүп сен түкүрбөсөң, анда коом түкүрбөйт. Ошон үчүн тазалык үчүн, ыймандуулук үчүн, ынтымак биримдик үчүн кызмат кылалы. Патриотизм дегенде мындай айтканда бул өтө чоң нерсе эмес, майда бирок маанилүү нерсе патриотизм. Биздин ар бир сөзүбүздө, ар бир ишибизде, адамдарга жасаган мамилебизде, саламдашуубузда, учурашуубузда, жылмаюубузда, мына өзүбүздүн ага эжелерибизге болгон сый урматыбызда, биздин ошол аларга болгон сый урматыбыз, элге жерге болгон сүйүүбүз, патриотизм, мекенчилдик, ошо ыйман чагылып турушубуз керек да. Биз жараткан Алла Тааланын татыктуу кулу, акыр заман пайгамбар, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар, улуу жана сулуу пайгамбар, пайгамбарлардын султаны, төрөсү, мырзасы Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт жана ошол эрендердин, берендердин, баатырлардын, балбандардын пири биздин ошол кол башчыбыз, жол башчыбыз Манас атабыз, Манас бабабыз баштаган жалпы ошол акылман, даанышман, баатыр, балбан ата бабаларыбызга татыктуу урпак болушубуз керек. Татыктуу кул, татыктуу үммөт, татыктуу урпак биздин улуу максатыбыз, дуабыз, тилегибиз, багытыбыз, керек болсо идеологиябыз да ушул болуш керек деп ойлойм. Ушул Кыргызстанга силерде билимдүү, илимдүү, ыймандуу, ойчул, данышман, мына силердин аркаңарда, силердин колуңардан жаралган эмгектер турбайбы? Биз дагы ошол Кытайдан жакшы бир өрнөгүн алыш керек, ушул бир нерсе ойлоп тапкан, чыгарган. Ошондо Кыргызстанга, өлкөгө салым кошобуз биринчиден. Экинчиден болсо, мына биздин сүйлөп өткөн агайлардан, улуулардан, ойчулдардан, алымдардан, залкарлардан ошол үркүндүн ар жак бир жагын көргөндөр бар. Азыр аз калды. Анан экинчиси ошол баягы адам курсагы ток болгондо баш иштебей калат дейт. Анан ортосун алып жүрүш керек экен. Анан ошон үчүн кээде мен да ойлойм да, ошол баягы токчулукта кээде адамды аркага сүйрөйт экен. Анан Исхак атабыз, Ишенал Арабаев бабаларыбыз булардын курсагы тойбоптур. Чыгы мекенчил улуучулдар ошолор болгон да, элге, Кыргызга, мусулмандарга кызмат кылгандар. Анан биз жанагы пайгамбарыбыздын бир жакшы осуяты бар. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Ниетти түздөп, эртеңки күнгө үмүт кылып, тарыхка бир жакшы ис калтырганга бардыгыбыз чогуу аракет кылыш керек. Беш башты бекем кармоо милдетибиз, пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз, урматтуу улуу кичүү замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз. Исламда эң негизги нерсе бул мекенди сүйүү. Андыктан биз баарыбыз көп түкүрсө көл болот демекчи, биз баарыбыз мекенди сүйүп, тынчтыкта жашайлы. Аалам алпу болгон жазуучубуз Чыңгыз Айтматов мындай деп айткан экен: "Мен мекенимди өзүм менен кошо алып кете албайм. Болгону ага болгон кусалыгымды гана алып кетем. Эгерде мекенди кап сыяктуу өзүң менен кошо алып жүрүүгө мүмкүн болсо, анда ал эч нерсеге татыбай калмак" деген экен. Андыктан ар бирибиз мекенге болгон сүйүүбүздү мындан дагы күчөп, ар бирибиз мекенибизге болгон кызматыбызды кылууга аракет кылалы. Убакыттан пайдаланып, баарыңыздарга терең ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.